Саламатсыңарбы балдар? Жалал Абад шаарындагы номер 5 мектеп гимназиясынын математика мугалими Түркбаева Дамира Калыбековна 1 май майрамына арналган жаз жана эмгек майрамы деген аталыштагы тарбиялык сабагын сиздерге сунуштайт. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1 май күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндөгү чечим 1889 жылы июлда 2 интернационалдык Париж конгрессинде кабыл алынган. Конгресс эмгек шарттарын жакшыртуу, жумуш күнүн 8 саатка чейин кыскартуу талабын коюп, бүткүл дүйнөдөгү жумушчулардын күчүн бириктирүү максатын колдоп, 1886 жылы 1 майда демонстрация жана иш таштоо уюштурушкан Чикаго шаарынын жумушчуларына тилектештигин билдирген. Эл аралык майрам катары алгачкы жолу 1890 жылы Австрия, Венгрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Америка Кошмо Штаттары, Россия, Норвегия, Франция, Швеция жана башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн. 1917 жылдагы февраль революциясынын жеңишинен кийин Россияда 1 май эркин белгиленип, көчөлөргө миллиондогон эмгекчилер бардык бийлик советтерге деген ураан менен чыгышкан. СССРде 1 май тынчтык жана элдердин ортосундагы достук майрамы катары майрамдалып, 1 май 1918 жылы РСФСРдин, 2 май 1928 жылы 23 апрелде СССР бактын чечими менен дем алыш күнү деп жарыяланган. Кыргызстанда 1917 жылы 1 май эркиндик күнү деп аталып, Ош, Пишпек, Кызыл Кыяк, Сүлүктүү, Көмүр кендеринде митинг, манифестациялар өткөрүлгөн. Бул майрам бүгүнкү күндө дагы эмгекчилердин эл аралык тилектештиги күнү катары белгиленет. 1 май Кыргызстанда жаз жана эмгек майрамы деген аталышта белгиленет. Совет мезгилинде 1 май эмгекчилердин майрамы деп эсептелинип, анын жаралыш тарыхы 1886 жылдын 1 майындагы америкалык жумушчулардын эмгек талабына байланыштырылып келсе, Кыргызстан эгемендик алгандан бери 1 май майрамына жазгы түс берилип, идеологиялык басымдан арылуу аракети жасалганы байкалат. Бүгүнкү күндө 1 май дүйнөнүн 66 өлкөсүндө салтанаттуу белгиленет. 1 май майрамы Кыргызстанда биринчи жолу 1919 жылы Пишпек шаарында белгиленген. Большевиктер уюштурган салтанатка шаардын калкы чогулуп, митинг өткөрүлүп,
майрамдык маанай жаратуу жана 1 майды белгилөө жөрөлгөсү жасалып, майрамдык салт түптөлгөн. Майрамга чогулган большевиктер, кызыл аскерлер жана шаар калкы революциялык ыр менен Пишпек шаарынын борбордук көчөлөрү аркылуу Эмен паркына келип, андагы боордоштордун көрүстөрүнө гүл коюшкан. Кылымдарды кучагына алган 1 май майрамы менен бардык кесип ээлерин жана жалпы эмгекчил эгемен элдерди куттуктоо менен сабакты аяктайбыз.